Мен Нурмаматов Тағайбек. Қарақұлжа районындағы Қарақұлжа айыл өкіметінен келдік. Мырзеке алай жолын оңдап түзі, айрым жерлерден қайра құру. Анткені ал жол ошол жердегі жашоочулардын турмушуна таасир тие турган жол болуп эсептелет. Кандайча дегенде ал жол менен коңшу Кытай Республикасына каттоого мүмкүнчүлүк табылат. Соода саттык кылууга мүмкүнчүлүк табылат. Ал жерден ишкерлердин көбөйүшүнө, өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк табылат. Мен Карасакова Ташбек Жамилова, Нанокат району Караташ айылынан айылдар кеңешинин төрайымы болуп иштейм. Ушул курултайга коюучу мендеги бир көйгөйлүү маселе азыр жаңы төрөлгөн балдардын пособиялары чектелип калып атат. Ошо ар бир жаңы төрөлгөн балага пособия чектеп берсе деймин. Экинчиден ушундай жаштар суранышты пенсия жашындагы пенсияга чыгышып алып туруп деле жаштарга орун бербей атат да ошолорду. Мен Жалал Абад областын Нокен айыл өкмөтүнөн ушу Кыргыз Республикасынын биринчи курултайына делегат болуп шайланып келдим. Төрөгелдиев Муктар. Менин негизги бүгүнкү келген максатым ушу биздин айылда, элибизде өтө көйгөй көп, бирок негизги көйгөй деп бул ошол Коминтерн айылында бала бакчанын эскилиги жетип аябай оор акыбалда 90 орундук эле азыр 125 бала болуп атат. Бирок өтө аварийный состояниеде. Мен Актала районунун Аккая айыл өкмөтүнөн келдим, делегат болуп. Бизде негизги маселе 3 маселени койдук. Биринчиси биз жолдон сырткары 15 километрибиз такыр чечилбеген маселе болуп аткан. Ошону биринчи маселе койдук. Экинчиден биздин Аккая Көкчөр айылы 2 айылдан тургандыктан наркы айылыбызда такыр ушуга чейин бала бакча жок. Аты жөнүм Идрисов Азымбек. Алай районунун Будалык айыл өкмөтүнөн келдик. Суубуз, жолубуз, анан 2004-жылы айылыбызда мындай катуу көчкү кетип, ошодон анан Кара Суу районуна келген элдер 2004-жылдан бери ушуга чейин үйлөрүнүн документтерин алды, кызыл китептерин. Ошол маселелерди чечип берүү жагын суранабыз. Ош областы Каракулжа айыл району Каракуз айыл өкмөтүнүн Каражыгач деген айылынын делегаты мен Аттокуров Нурлан Шарабидинович. Каракуз айыл өкмөтүнүн Каражыгач айылында элдин көйгөй высокогорьяга киргизүү. Эң негизги маселе ушул болуп турат. Мен Нарын районуна караштуу Орток айыл өкмөтүнөн ушу делегат болуп келдим. Бир Кайыңды деген участкада ушул бир эле суу агат. Ошол сууну ошол 3000 элге жеткириш керек. Ошол суу кийинки күндөрү азайып баратат. Бул экологиядан келген бир катастрофа болуп келатат да. Азыр эми башка курултайлардан буга чейинкиден айырмаланып, ошол элдин талабы менен, элдин тилеги менен, элдин сунушу менен ушул курултай өзүнүн бир мыйзамдуулугун тапты деп эсептейм да. Мына Конституцияда 7-берени болуп бакыйып жазылып турат. Демек бул жерде бир гана элдин ошол талабын угуп эле, элдин пикирин эле угуп кетип калбастан, ошол эл эмнени каалайт, эл кандай талапты коет, эл бийликтен эмнени үмүт кылат. Мына ошонун бардыгын тең иш жүзүндө аткаруу менен далилдеш керек. Талбек Макаратбекович, Талас районунун, Талас областынын Талас районунун Көк айылынан келдим. Жайгашкан аймагыбыз күнгөй бет болгондуктан 1000 гектарлап жерлерибиз чөлгө айланып атат. Ошону эме жанагы суу эмесин түтүктөр менен заман эме кылганга ошо өзүмдүн оюмду айтып келдим. Мен Кубанычбеков Калыс Кубанычбекович, Ысык Ата районунун Кочкорбай айыл өкмөтүнүн делегаты болом. Жана Ысык Ата районунун баяндамачысы болом да. Бизде ушундай өтө көйгөйлүү маселелер, негизги маселе көп, көйгөйлүү маселе. Бирок эң негизги көйгөйлүү бул чек-ара маселеси. Андан кийин дачалардын маселеси, дачалар ушундай кыргыздын жарандары, бирок эч бир укукка ээ эмес жарандар да. Ошо жашашат, бирок укуктары жок болуп калат да. Андан кийинкиси канализация. Курамаев Порнушбек Талас районунун Көпүрө базар айылына келгем. Биздин айылдан бир иш чоң маселени алып келдим. Бул социалдык саламат сактоо тармагы боюнча бейтапкана куруу боюнча. Экинчи ошо элдин көйгөйүн чечкен бир Андаш деген компания бар. Ошонун жабылышында белдер оюн бекерген ошону алып келгем. Ошондой эле мына союз тарагандан бери 480 гектар жерибиз суу ичпейт. Элибиз мындай оор болуп жатат, дыйкандар ошону дагы маселени көтөрөйүн деп келгем. Мен Умурзакова Чынар Серкебаевна, Москва жана Москва областы боюнча түзүлгөн
Kız gelinler AKÜ Kankörü komundan geldim. Bizim birinci sunuşumuz şu prezidentke. Çet өлкөгө чыгып кетип аткан жаштарды 18-ден 20 жашка толгонго чейинки жаштарды көзөмөлгө алып өткөн адамдар ошолор жоопкерчилик ошол ата энесинин бир туугандарын агаларын эжелеринин көзөмөлүндө болушун суранабыз. Себеби азыр жанагындай жеңил жумуштар чыгып атат да көрердик 3000-5000 беребиз деп чакырышат. Көп жаштар билбейт, барып азыр көптөгөн жаштарыбыз ошо Орусияда эмеде жатышат. Азыр ошолордун тагдырлары бизди аябай эметет. Курултайда ачуу чындыктар айтылып баштады. Бул чындап эле нукра тетик айылдын өзүнөн келген элдин өкүлдөрү келип туруп айтып берип аткандыгы чындап эле көпүрө болуп атабы деген дагы ойду туудурат да. Эми бул деген көз каранды, бул жактагы бийликтин кандай кылып чечим чыгарганына көз каранды да. Эгерде биздин бийлик ушул жердеги элдин айткан үнүн укса, анда курултай өз максатына жетти деп айтсак болот да. Корея Республикасынын Сеул шаарынан келдим. Биз көңүл буруш керек болгон проблемалардан эң негизгиси бул сезонный рабочий. Азыр демек Кореяда иштеп аткан Кыргызстандын элчиси Айда Жекшенбаевна Исмаилова көптөгөн мындай меморандумларды түзүп берип атат. Бирок ошол меморандумдарга карата биздин жарандарыбыз барып иштеп жатышат. Бирок уже срогу чыккандан кийин алар качып кетишип атат. Нелегальный эме граждан болуп калып, бул Кыргызстан үчүн бир черное пятно болуп калып атат. Бул Мен Жалал Абад областы Аксы районунан келдим. Эргеш Мейкин атым Каражыгач айылынан келдим. Биздин эми эң көйгөйлүү маселе биздики таза суу биринчи. Экинчиден биздин больница. Азыр ушундай больница муктаж болуп атабыз. Үчүнчүдөн жол. Аксы районунда ушу жол керек. Потому что бизде жол аябай начар.